Кыргызда жанагындай мал тапкандык эмес, баккандыкы деп айтылат. Анан иштесең малды табасың, аны бага билиш керек, ага да шарт түзүш керек. Жайдын күнү биздин базарга кымыз саткан жерлерге барсаңыздар, бүт ойталдын кымызы деп сатып атат. Ойталдын кымызы бренд болуп кетти дебейми? Эми картошканын өтө чоңдорун бөлүп алабыз. Муса апырга дейт экен, анан кийин өзүмө бала чакам менен ушу сатканга, карыз төлөгөнгө барысына жеткидей берекелүү болсун деп Кудайдан дуа кылып анан өз ишибизди баштай беребиз. Балык улоо боюнча адандан 3 жыл мурун молдо экөөбүз баш болуп ушундай бата берилди эле. Эл өзүнүн тарабынан ызгы зоналардан келип сет таштап мынтип кырып ийген. Сууда турса балыкты ченеп жеген жакшы да, алып барып эле сатып акча кылат. Иштесин да анын ордуна. Азамат Абдурахман бүгүн жакшы кайтарып келе кой, Тартайын bu bayıcı. Oldu. Torpaklarga ertemeyen kişinin torpaklar ayalım sağ olarak bayıcı. Geç kurulkusunu torpaklarga veririz. Torpaklar özleri yemez. Geç kanday sağ alıp bese torpaklar açık olarak da. Unacın uylar, canı tongut uylar. Tuylekte semiz bolsun. Tuğandan keyin ular dile yetlerini taştap hazır arık bolup kaptı. Emi kaytarıp bunlar köpkö toyat, ana şöyle kaytarıp özlerine gelip ketedi. Ertemenen turabız, her birimizge tişli jumuşlarımız var. Oşonu atkaragandan soň men kayradan özümün uşunday günümdük jumuşka. Günümdük kaytaloo. Бүгүнкү күндө 2 күндүн биринде süt az болгондуктан ошол 10-20 литрден süt тартабыз. Күн алабыз. Анан кийин жайыласы 2 мал тартып калабыз. Мындан көрүп. Karışıma zar oldum, sen de beni samaşıma, altınım aktanlardan tosoyuncu, avalkim akku olup gelesin. Altınım aktanlardan tosoyuncu, avalkim akku olup gelesin. Özümdün atamlıkçu, ondan keyin jakşı adamga tushib keldim, kaynenem jasaçu, oşolordan algan жашоодогу баардык жакшы нерселер ошол кишилерден алган тилбер да, анан ошолордун эле айтканындай жашап келатабыз. Ойтал айылында турасыздар да. Ойтал айылын
Жайдың күні біздің базарға қымыз сатқан жерлерге барсаңыздар, бүт Ойталдың қымызы деп сатып атады. Ойталдың қымызы бренд болып кетті деймін. Тереги деле, башка жери деле, калини деле Ойталдыкы деп берет. Ойталдың қымызы жақсы жасаса, сөбе ушундай чанастарды жақсы арчага ышташат, жанагындай чирип-пирип шагылда жаткан арчалар бар, кыпкызыл. Ошолордон чогултушат дагы анан ышташат. Өтө көтөр. Азамат. Илгерки ата-бабаларыбыз колдонуп келген талку деп коет, мына жыгачтычы. Талку. Алдындагы кайың жыгачтан жасалат. Өкөтөң эле кайың жыгач болот. Кайың катуу болот да жаныбар. Чарчабайлы? 5 класста окуйт бул балам. Мен да илгери ушинтип басып калган себеби чоң атам куд ушинтип отуруп басат эле. Одарып берет эле, мен басат элем. Натуралный ийленет да кол менен ушундай. Эч кандай дәри-пәри мындай тез үйленүүчү нерселерди пайдаланбайбыз. Естественный, натуральный. Бул эчкин териси кайш неме болгондуктан жакшы болот да. Пышык болот да мындай жеткенде. Сапаттуу болот. Эгерде бул чанаштарды мындай кыл болбойм, колум жыттанбайт, андай мындай кыйналбайм десек, анда акча керек. 4000ге сатып алабыз. 4,5-5000, кээ чоңдору 5000 болот. Анан эми ар бирибиз өзүбүз жасап алабыз. Мүмкүнчүлүгү болбогондор сатып алат. Оңой болгондо, оңой болбой, ошон үчүн 4-5 миң да. 4-5 миң табыс деле оор бизде. Муну бүктөп коябыз дагы. Бул тоорсуп соорчакты башка жумуш кыла беребиз. Өзү кыштата баккан союштарыбыздын терилери. Көрпө төшөп кийин чыкса керек менимче. Ушундай постек менен чоңойгонбуз. Бүгүнкү күндө эми мен да ошондой кыртайып калдым. Өзүбүз үчүн ушуну жасап атабыз. Жасап атам да. Жумшарып ийленип мындай тартымдуу болот, кутулбайт. Көпкө чейин пайдаланасың. Бышык болот. Анан илгери ата-бабаларыбыз ушу тондон эле кийим кичүү. Менин апам аябай Ойталдын белгилүү чебер болгон. Ушу териден эле тон тигет эле. Ушу Ойтал элинин ошол замандаштарынан 90% кийди. Анын колунан фирмасынан чыккан кийимдердичи. Кыргыз кемсел, кыргыз тумак, таардан шым, таардан чепкен, ушуну баардыгын жасап жүрчү. Анан бүгүнкү күндө эми бай генетикада кетет экен, мен деле жасабайын, жаңы заманча жашайын десем деле болбой, жасагым келип кетет. Анан ушу улантып атам. Жаз жарыш, күз күрөш дейт го, эми күн жылыган сайын ушундай түшүктөрүбүз көбөйө берет. Ушуларды жөндөйбүз, пайдаланабыз мындан ары. Мынантип эми бул 10 күндө ашы кирет, даяр болуп калат. Ашы жакшы кириш үчүн ушу жылуураак жерге коебуз. Ушул жерде үстүн жүк менен бастырбай ушул жерде туруш керек, жылуу жерде туруш керек да. Şiddetle giyinceyle olacak. Бул картошка былтыркы ушул жерден 1 тоннага чукулдаган эми тоннага болбосо бир аз кыйла өзүбүзгө жеткидей картошка алганбыз. Ошодон өзүнүн эле үрөнү сатып албай өзүбүздөн чыгат. Айрым жылдары алмаштырып коебуз. Мен Үркүнов Эрнис Султанмамутович 1972-жылы 1-январда төрөлгөнмүн. 9 айыман баштап чоң атам менен чоң энем багып алыптыр. Өз ата энем мугалим болгондуктан аялым Койчуева Зулайка классташым менен ушуга үйлөнүп
Чоң атам айтып калды, балам үйлөнбөйсүңбү? Эртерээк канчалык үйлөнсөңөр бала чакаңар чоңоюп калат. Кийин өзүңөргө эле жакшы болот. Мен 1972 жылы төрөлгөн, ушул айылдын туруктуу тургунумун. 90-жылдарда ата-энем дагы мага талап койгон. Эми өзүң баягы өзгөн согушу болгон да. Ага чейин окуйбуз, биз деле билим алабыз деп жүргөн мезгилде эле өзгөн согушу болгондон кийин турмушка өзүң таап чыксаң чык, болбосо биз тапканга беребиз дегенде өзүм ушул өзүм классташымды жактырып анан ушуга турмушка чыкканмын. Анан ошол 93-жылы анан чоң атам ушул жерден жер алып, мына жаңы чекке айылдын башына үй салып, анан ошодон бери ушул жерде жубайым экөөбүз тиргилик кылып атабыз. Андан бери 33-34 жыл болуп калды. Жакшы, Кудайым буйрса, балдарыбыз чоңоюп, алар да үй бүлөлүү болуп жашап келатышат. Азыркы эң кичинекей балам 5-класста окуп калды. 9 неберем бар. Бардыгы жакшы. Кудайыма шүгүр. Кыздар улуусу кыздар болгондуктан аларды өз алдынча билим бердик. Алды мектепте мыкты мугалим болуп иштеп атышат бир-экөө. Бири Россияда жүрөт, бири ушу түшкөн жерине карайт экен. Кандай жол менен тиргилик кылса, ошого ылайык өз жашоолорун улап, дордойдо соода кылат. Бисмилла деп мен баштайм. Бисмилла деп эми диндеги айтылган маалыматтар боюнча ушу бардык тирүү жаныбарды айтат экен. Ушу дыйканчылык кылганда ошонун баарына жеткидей түшүмдү мол бер депчи. Биринчиден ушу бисмилла деп ушу жердеги курт кумурскага, асмандагы кушка, куштарга, ушу жолоочуга, бисмилла, сапарчыга, суроочуга дейт экен. Андан кийин кошуналарыма, туугандарыма, конокторго, кач балам, мусапырга дейт экен. Анан кийин өзүмө, бала чакам менен ушу сатканга, карыз төлөгөнгө баарысына жеткидей берекелүү болсун деп Кудайдан дуа кылып анан өз ишибизди баштай беребиз. Сен каза бер, мен эми дәвір шүкүрөң барбы? Чеснокту күз айдайм. Мынаны ушу сентябрь айында айдап койдум эле, ошол бүгүнкү күндө жакшы чыкты. Эми 10 килограммын өзүм иштетип, 10 килограммын 400 сомдон саттым. Биздикин тоонуку деп ушу издеп жүрүп алгандар болот экен да, аябай дарылчылыкка жакшы деп ушу издеп атып, сурап атып алышты. Бул жерде өзү 10 сотиктей жерибиз бар. 10 сотик жерге жолдошум экөөбүз 5 жыл катуу иштедик. Анан бирөөлөргө ишенбей күлүшү мүмкүн. Анан бул жерде 20 машина таш чыгардык ушул жерденчи. Өзү жалпысынан айтканда биздин жаштык, мен поколениямдагы ошол уракта бардык жаштардын бизи турмуш бир чоң сыноо менен сынаган биздичи. Эгемендүүлүк алдык деп улуу байкелерибиз, аталарыбыз кыйкырып атса эле эгемендүүлүктө жыргайбыз деп атсак, биз 90-жылдарда коммунизмге карай жол, коммунизмге кетип атабыз деп окуп келатып эле кандай системага түшүп калганыбызды өзүбүз түшүнбөй калдык да. Бизнес чыкты, коммерцияга чыгып, ар ким барып келип атканда, ушу ал убакта 4 кызым бир аз чоңоюп калды эле, аларды таштай калып 2 жылга Астана шаарына барып келгенбиз. Анда дагы кур калбай Астанага барып, ал соода тармагында тез эле өздөштүргөнбүз. Аябай жакшы иштедик. Астана укмуш кулпуруп курулуп атканын көрдүк. Биз границадан нары өтсөң, кулпурган жашоо таптаза, суктан арылык, бери өтсөң, Кыргызстандагы абал башка эле. Бишкектеги ушу коммерцияда жанагы балдарын, кыздарын таштап кеткен ата-энелер менен бирге жүрдүм. Жакшыны кийип, жакшыны ичип, машина алдык. Эми дөөлөттү, тоголок эле дөөлөттү алып келдик бул жака. Бияка келсем, мен балдарым ыйлады аябайчы. Чогуу жашаган жакшы экен, кетпегиле де.
деп анан ушу кандай болсо дагы кыз балагабы, уул балагабы айылдын тарбиясын берип чоңойткон жакшы болот. Ошонун негизинде мен миллиондогон акчаны, долларды таштап баштартып келгенбиз. Биздин эл аябай бай жашайт. Чарбаны, дыйканчылыкты, багбанчылыкты билбейт элек, бүгүнкү күнү бардыгын бирдей деңгээлде алып, аябай бай жашап калды. Айтылуучу мына Памирден кийинки Кара Туманын 4 тарабын жайлашат. Ошол чоң жайлоо малга, чарбага толду бүгүнкү күндөчү. Тоодогу элге дагы бир жараткан өзүнүн ырыскысын чачып, түйшүгүн жеңилдетип, бир курсун көтөрдү окшойт. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биздин Ойтал, башканы билбейм, биздин Ойтал айылынын жашоочулары аябай бай жашайт. Кээ жылы 20-октябрда кар жаап коет. Ошол карларды көргөм. Кээ жылы ноябрда жаайт. Кээ жылы декабрда жаайт. Бирок көбүнчө ноябрда кыш болот да. Ошон үчүн ноябрда эле эсептеп алабыз. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель 6 ай кыш болот деп ошого жараша отун суубузду, чөп чарыбызды, малга тоюттарды ырастап алабыз. Быйыл 20 километр жолго асфальт төшөлөт деп атат. Ошондо кыйла Ойтал менен Карагулжанын аралыгы 70 километр. Ошондо бир 30 километри Кудай кааласа асфальт болуп калат. Ойталда Алимбек деген имамыбыз бар, өзүмөн 10 жаш кичүү. Молдокеден илим алдым. Арапча тамгасын үйрөндүм. Арапча тамгада 29 тамга болот экен. 1 жыл 2 жылда Фатиха сүрөсүн окуп каласыз деди эле. 1 айда ошо Фатиха сүрөсүн неменин алфавити менен окуп бердим, арап. Азыр ушу кезде Молдонун орун басарымын. Элди зарыктырбай, мен жакшы насаат немелерибизди айтып, милдеттерибизди аткарып келе жатабыз. Ошо атама кол кабыш кылып жайлоого чыкканда отунга бардык жумшаган нерсесине барат элем. Өзү 5 мал намаз окуйт эле. Кетип атып эле, балам пешим болуп калыптыр деп эле аттан кулап түшүп эле, даараты болбосо даарат ала калып, даараты болсо ошол жерге эле чапанын эле чечип эле жай намаз кылып окуй калат эле. Чоң атам айтып жүрдү. Азыркыга чейин кулагымда турат. Балам, бирөөнүн бир шишин алба дейт эле. Үй салып атасың, ошол жерде үйүңө бир шиши урдап келип салба. Ошол жер бүтпөсө бүтпөй тура берет. Кийинки жыл бүтүрүп аласың. Асты бирөөнүн ууру кылба дейт эле. Анан калп айтпа дейт эле. Чындыкты бетке айтып жүр. Калп айтып, масаң утурумдук калп ошол күнү ширин болуп калат дейт калп. Анан немеси ачылгандан кийин ачуудан адан ачуу неме жок. Ошон үчүн убагындагы чындыкты айткыла. Бардык нерсени вообще калп айтпагыла дейт эле. Мына кошунам ат сурап келген экен, туй турган үйү кече качып кетиптир, ак тийишкен экен. Ошого эми аттыгымды берип турду. Айылда ошо бири-бирибизге эр-шаркак жардам берип турабыз. Ошо кыргыз салты менен жашайбыз да. Алар эми кетишти, таап келип алышын эми уйларын. Ошол манан 2013-жылы анан охотничий билет алдым. Ошодон бери мыйзамдуу мергенчимин. Анан 2022-жылы апрель айында анан биздин Ойталдын лесхоз деп коет, токой чарбачылыгынын сакчысы. Өзүнүн ишине байланыштуу ошол орун бошоп калган экен. Анан токой чарбасына ишке кирип 2 жылдан бери эмгектенип өзүм салымымды кошуп атам. Ошо токойлорду кооруп атабыз. Токой чарбасынын жайыт жерлерин контролдоп, канча мал барып атат, алардын справкаларын текшерип, бюджетке мен да өзүмдүн салымымды кошуп атам деп ойлойм да. Балык улоо боюнча адан 3 жыл мурун Молдокебиз баш болуп ушундай бата берилди эле эл өзүнүн тарабынан.
Bizde buna Kara Darya dep, Tar Daryaga dep koyat bunu. Anan uşuda Kazıktın susu buyaktarda balık ilgeri ayabay көп ele. Bizde aytkan, atsan çağ etsen atın putundan ırıp ketediler balıktı. Bunu o keyinki yıldары 90-cı yıllardan keyin balıktı ılıyıkı zonalardan gelip set taştavan mintip kırıp yiyen. Anan aksakaldar öteleri çoğulu anam Moldo'ga aytıp, Moldo'ya 3 yıl moratoriy girgizeli. Balık tukum kurut bolup ketpesin. De anan 3 yıl moratoriy girgizdi gele. Balık koyup kalıp, anan 3 yıldan keyin moratoriy bitti dep, gayra balıkka girişip, gayra ılıyıkı zonalardan gelip, gayra da sal azaytı. Negizim bunu toktottu öyle koysa, bu eldin baylık eken. Kanday zaman bolat, kanday neme bolat, suda tursa balıktı, çenep jegen jakşı da alıp barıp satıp akça kılat. İştesin de anın orunda. Murunkuga karaganda azыр kыйла эле жакшы. Мурун өтө бар дегел. Азыр койсо да жашырынып коюп атат, түнү барып коюп атышат. Мен барып калат, калса жакшы болот эле. Только кайырмакка алат элек. Кайырмак менен жакшы любой Arut albayt da. ал кайырмак менен арыта албайт. Эми кайырмак менен мүмкүнчүлүк мыйзам деле жол берип атат да. Bizde de buna aile hükümet. Eğer aile hükümet de koldaş gerek de. Sözsüz bardık nese aile hükümet de. Misal için kurt kumurskaga şeyin şu aile hükümet biliş gerek sana. Кыргызда ар бир сөзү жөндөн жөн айтылган эмес өзү. Кандай чарба күтсөң, ошону баккандын сырын жакшы билиш керек. Кыргызда жанагындай мал тапкандык эмес, баккандыкы деп айтылат. Анан иштесең малды табасың, аны бага билиш керек. Ага да шарт түзүш керек. Анан ошон үчүн буну мен ошо тоокторума даярдаганмын. Тооктор ушундайды жесе, ал неме болбойт. Оорубайт, жана кеселден алыс болот, жакшы төл берет, жөжө берет. Азыр ушу төл бер неме уясында окшойт. Бир аздан кийин келип өздөрү жей берет. Өзүбүздүн билишибизче дарылабаганга аракет кылып, таза тамактанганга аракет кылып, мына ушундай жол менен чарбаларыбызды багабыз. Электрге анча эле күч келтирбейбиз светке. Азыр шартты көрүп атабыз. Анан мына отунга кайнаткан чай да ширин чай болот да. Кидлер немелер. Туган уйларга үчөөнө жем берели. Бүгүн кеч козулактар Сары үйдү ошо эле бөлүп да жем берип койгулачы. Козуларга өзүнчө бөлүп жем берип коелу. Бүгүн эртең. Тойбой ата козулактарды өзүнчө жемдегиле. Астын кургактап кой. Келечекте силер дагы кесип ээлери болушуңар керек, жакшы окушуңар керек. Сарамжал. Анан мендей болуп кийин өкүнүп каласыңар да, биринчи класстан баштап окутканда башкача окуйт элем деп атпаймынбы мен. Эми акыл келген сайын, темир кызыган сайын көмүртү өнөт. Адамга акыл келген сайын өмүртү өнөт дегенде, адамдар акылга толгондон кийин эме боло башташат экен да. Ошол сыңары биздин акылыбызды, сөзүбүздү угуп жүргүлө. Мектепте тартиптүү болгула, телефондордо корбогула. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабаннар. Амин. Алла Таала ушу тынчылыгыңды бер бизге. Ушу тапкандарыбыздын берекесин бер. Ден соолук бер биринчиден. Экинчиден акыл эсибизди ушу ар бир жасаган иштерибизге үрбайыш бер. Алышта жүргөн кыздарыбыздын ден соолугу үчүн болсун. Алар тапкандарын өздөрүнө берекесин берсин Алла Таала. Aylığımız, memleketimizde tınçılık olsun. Amin. Allahu Ekber.
Bayağıday gürçü gayra, bacırayıp gülçü gayra. Bayağıday hiç kaygırmay, bayağıday süyçü gayra. Men Arslanbek Buylaşulu'nun Armanı degen nasatır var da dastan. Oşonu atkarıp bereyin ha. Jakının menen kanan ey jolaşpa. Ömbös bir kanat onunde dolaşpa. Sözü oktoy zamandan jakın bir cürbeyde olakta. Karının sözün kapkasal kolkozunda nuska var. Söz gezegi gelgende akırı başta bir ölüm kalır sözünden aytasal. Az gün çölü ömürde arkı terki teminip anan argıma katında ey jorutpa. Ala barman söz söylöp sen anan azamat gönünde yorutpa. Yetimge kamçı götürbe, cesirdin otun öçürbe. Жалғызға kamçı götürbe, anan jardının ey otundan öçürbe. Бүгүнкү кайсырды акырында бир TikTok'ка чыккандар кайсы эле? Nay. Bol değil mi burada örtüyor? Кайсы жакшысын коюшат да. Bal bunda bulam eleste. Bassam da tursam seneste. Başka gönlü vurmay bayağını göreleste. Başka gönlü vurmay bayağını göreleste. Сүрдесин десем шебияттың эле го, мынанча киши мынанча аппарат. Жок, жакшы эле алдым. Биз эл артист болбосок, майылда кичине үчүнчү аткарсак да жакшы деми?